Бул маймылдардын түрмөсү, обезьяний парктагы. Бул маймылдар дагы өздөрүнүн статьясы менен камалат. Мына азыркы түрмөдөгү маймыл аты богатый парень, бай бала, биздин кыргызча айтканда 11 жашта экен. Бул по статусу экинчи, скажем, рекет экен. Ушул эмедеги территориядагы экинчи лицо экен, рекет экен. Постоянно разбой кылат экен, постоянно эмелерди обижать этет экен, слабый, өздөрүнөн слабый приматтарды обижать эткен. Мына жерде статьясы бар, мен силерге азыр көрсөтөм. Вот, ему 11 лет, мужского пола, аты Байбала. Получается, он уже до этого сидел, 2 ай отурган экен, не исправился, обратно 23 мартта камалыптыр, дагы 60 күнгө камалыптыр за разбой, за то, что он нападал на других обезьян и отбирал у них еду. Так что сиздер кантип ойлойсуздар? Адам түрмөгө түшкөндө кандай адам оңолот и кандай маймылдар деле оңолобу же оңолбойбу? Кантип ойлойсуздар? На данный момент вот получается он имеет статус бандита вот этого острова.